Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва демектенип жаткан бир туугандар, саламатсыздарбы? Кой бардан Нурбек агамдын койлоруну көп эле жолу Москва бардан тартып көргөздүм. Мына бүгүн Кыргызбай YouTube каналыма тартканы келдим, жарнамага. Бул жерде көптөгөн койлор бар экен азыр, эчкилер дагы бар экен туугандарым. Бул видеону чайхана иштеткен, тойкана иштеткен бир туугандар көрсөңүздөр болот. Кассап болуп иштеп аткан бир туугандар дагы мына ошол жерден алдырсаңыздардан болот экен. Анан башка областтагы бир туугандар кояп барып сатат элем деген болсоңуздар, жеткирип берүү кызматтары дагы бар экен. Андагы чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Толугураак маалыматты агам экөөбүз маек куруп берелик. Андыктан видеону түрдүрбөстөн лайк басып, комментарий жазып колдоп кетиңиздер. Өзүбүздүн мекендештер ушундай чакан кой бар ачып, мындай айтканда мал базар. Жазында жылкылар дагы бар эле. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз болуп атабы? Болот. Койлордун баалары кымбаттап кетпедиби? Канчадан болуп атат? Чоң койлор 300дөн. 300дөн. Козулар 350дөн. Союп дагы бересиңер өзүңөр бияктан. Союп, айтканына кылып мүчөлөп беребиз. Өзү негизи 7 областта 7 кыл жиликтенет өзүчү. Полну жиликте бере бересиңер. Ооба. Жакшы экен. Эгер сели койду алат элем десе, доставка кылып жеткирип берүү кызматтары барбы? Бар. Эгер мындай да, жашыраак коозун алат элем дегендерге дагы союп бере бересиңер. Примерно канча рубльден канча рубльге чейин койлордун баалары бааланат, мисалы козудан баштап тандаган болсо? Козулар 10 миңден башталат. 10 миңден жаш козулар башталат. Канча миңге чейин болот? 13-14 ошондой болот. Эчкилерди весине карап, эчкилер дагы кетти да. Канча эчки бар сизде? Эчкилер 100 эчки бар азыр. 100 эчки бар. Ооба. Улак болтабы? Улак болтат бирок, улактар болтат, Башталды сезон. Диетический тамак деп коет го, көбүн мындай эттин, Азыр туугандар өзүбүздүн нукура кыргызча койлор дагы бар, дүмбү, чоң куйруктуу. Анан жанакы митис койлор дагы бар экен. Эт майда сүйбөйм дегендерге көппү негизи канча кой кармап атасыңар азыр учурда? 300дөй кой бар азыр. 300дөй кой бар азыр. Күнүгө канча кой союлуп атат? Сыр болбосо. 30, 40, 50 ар кандай. Тойлор күчөп, жылкылардан кетти негизи? Кетип атат. Шытта кетип атышат. Бүгүн адам аябай көп экен негизи. Кой алган бир туугандардан кыскача маек алып берелик, андан интервью кылалык. Мына бул жерде клиенттерден тейлөөлөр боюнча кыскача сурайлык, Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзү жакшыбы? Тишпесиз? Жакшы, тынч. Бир курбандык кылайын депсиз да? Курбандык кылып бир Кудой өткөзөрөлү. Ака постоянно биз шерден кой алабыз да. Постоянно. Пулу канча болду ушу койду? Бу кой 13,5 миң болду азыр. Коз экен, Кози. 13,5 миң болду. Тейлөөсү кандай экен? Кандай кабыл алды? Кандай мамиле кылды? Мамилеси жакшы. Постоянно биз койду шерден алабыз ака. Кой керек болгон пайтка. Бир туугандарга таратып коюң, видео чыкканда. Поделиться кылып. Сунуштан мына ушул жерден агыла, адал экен, ушул жерден союп берет экен деп, өзүңүз тандап алдыңызбы? Өзүбүз талап алдык. Биз постоянно шерге келип кой сүйдүрүп алып кетебиз. Короонун ичинен кирип өзүңөр тандайсыңар. Пулу 13 миң болуп тур ушул козу. Мына. Мо канча болду? Ушундан алдыңыз биз? Жок, бизге карамайды унусу. Унусуну акелеп алды биле. Сиз ал 14 миң болуп тур. Моосу 14 миң болуп тур. 1 жылдык козулар. Ичи мына ушундай туугандар койду ушул жерден союп жириктеп беришет ушул жигиттер. Мына. Азыр туугандар мындай кичинерээк козу кармап килограмм билип берейин, канча чыгат примерно азыр туруп туруңуздар. Семизин айтың, семизи. Кашканы кармайынбы? Кармайбы. Кашканы? Кашканы. Семизи кичинерээгин кармайынчы. Бисмилла. Ушуну азыр баасын айтып береликчи. Жүрүң. Таразага. Семиз экен. Кимди өлтүрдү бул? Кимди өлтүрдү? Кен жаткызайлык. Бисмилла. Канча чыкты? Канча экен? Канча килограмм чыкты? 34 килограмм чыкты. Туугандар, мына 34 килограмм чыкты ушул козу. Басы канча болуп калат? Эсептеп чыгыңыз сразу. 11500 болду. Туугандар, могу козу 34 килограмм чыкты азыр тутканым. 11500 болуп тур мына. 350дөн жаш козу да. Туугандар, жакын караларда бир жуманын ичинде жылкылардан келет. Андыктан номерларына чалып байланышсаңыздар болот. Могу жакта мындай келет экен, парковкалар аябагында кенен экен.
Мына ушул жерде жылкы союп биздин бекендештер тойго камданып аткан окшойт менимче. Мына караңыздар, жылкынын эттерин тизип коюптур. Шороо кайнап атат мына казанда. Той болобу бүгүн? Кудай кааласа? Кудай кааласа той болот. Буюрса мына. Канча казан шорпо болуп атат буякта? 4 казан. 4 казан шорпо. Мына. Ушул жерде отундар кенен кыргызча кылып, ушул жерден шороңуздар кылып, этиңиздер адене можак кылып, кааласаңыздар биз жазда тарттык элек буякта отуруп жегенге да жерлери бар депчи. Буюрса быйылдан кийин эрти жазда келип эс алып кетсеңиздер болот. Мына ушундай туугандар, толук эле маалымат бердим окшойт деп ойлоп атам. Койду сое турган жерин көргөздүм, койлордун бааларын айттык. Эгер жылкы заказ берген болсоңуздар, аны да алып келип пиширип беришет. Ишиңиздер ийгилик. Эгер жазда келе турган болсоңуздар, мына ушул жерде эс алып кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө туугандар, түшүнбөгөн суроолор болсо, төмөндөгү номерлерге кайрыласыздар. Ишиңиздер ийгилик.